Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио кармандар. Назарыңыздарда биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Нуржан Качкынбекова, ал эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков байланыштырып жатат. Ардактуу радио кармандар, бүгүн биз Кыргызстанда жапайы жаныбарларды коргоо темасында сөз кылалы деп турабыз. Өзүңүздөр билгендей, президент Садыр Жапаров ак илбиристи Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бүгүнкү күндө ак илбирис эл аралык жаратылыштык коргоо союзунун кызыл китебине кирген, дүйнөнүн 12 өлкөсүн байырлап, тоо экосистемасынын туруктуулугун жана саламаттыгынын дагы индикатору болуп саналат. Жаратылышта ак илбиристи жоготуу аяр экологиялык балансты бузууга алып келет деп белгилеп келишет адистер. Андыктан өлкөдө ушул ак илбиристи коргоо, анын деги эле чөйрөсүн, жапайы жаныбарларды, жапайы деги эле жаратылыш чөйрөсүн коргоо негизги максаттардын бири. Өзүңүздөр билгендей, биздин мамлекет башчы ушул дүйнөлүк алкакта климат, мөңгү маселелерин ар дайым козгоп, бул маселелерди чечүү, тоолуу өлкөлөрдүн проблемаларын дайыма көтөрүп, коомчулуктун көңүлүн буруп келет. Бул жолу ушул Бакуда өтүп аткан 29-чу КОП, мындайча айтканда климат саммитинде дагы президент Садыр Жапаров ак илбирис темасын көтөрүп, аны коргоонун маанилүүлүгүн белгилеген. Деги эле бул маселени мамлекет башчы көп эле ушул эл аралык трибунада белгилеп жүрөт. Биз алды менен мамлекет башчынын сөзүн угуп алып, анан маегибизди баштайлы. Кыргызстан 11 өлкө менен биргеликте тоолуу аймактарда узак мөөнөттүү туруктуу өнүктүрүүнүн символу болгон ак илбиристи сактоо боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушуга байланыштуу 11 өлкөнүн атынан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан эл аралык ак илбирис күнүн жарыялоо боюнча резолюцияны дагы колдоону суранам. Климаттын өзгөрүшү биз көз жумуп кое турган маселе эмес экенин баса белгилеп кетким келет. Бул жашоо жана келечек буюмдардын коопсуздугуна байланыштуу маселе. 2023 жылдын декабрь айында ак илбирис Кыргызстандын улуттук символу катары таанылган. 10 жылдан ашык убакыттан бери илбиристер байыралган бардык өлкөлөр менен кызматташып, жапайы жандыктардын мындай баалуу түрүн изилдеп коргоп келебиз. Кыргыз Республикасы быйыл 10 жылдыгы белгиленип жаткан G-SNAP программасынын алкагында ак илбирис байырлаган бардык аймактарды бириктирүү жаатында алысты көрө билгендигин далилдей алды. Ак илбирис Кыргызстандын табигый жана маданий байлыгынын символу гана эмес, тоо экосистемасынын туруктуулугу менен саламаттыгынын көрсөткүчү. Ак илбиристи эң маанилүү ресурстардын сакчысы десек туура болот. Ак илбиристи сактоо боюнча биргелешкен аракеттерибизге кошулууга баарын чакырабыз. Кеч болуп кала электе мына азыр чечкиндүү чараларды көрүп, чогуу аракет кылышыбыз зарыл. Келгиле урпактарыбыздын ажайып кооздукка жана биологиялык ар түрдүүлүккө толгон дүйнөнү мурастап калуусу үчүн баа жеткис кеңишти коргоодо бир бололу тикебизден тик туралы. Ал арада Германиянын жаратылыштык коргоо уюму Кыргызстанда жапайы жаныбарларды коргоо, эл арасында экологиялык маалымдуулукту жогорулатуу, сейрек издөөчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарларды коргоо жөнүндө ушун билимди өркүндөтүү боюнча сынактагы жарыялады. Биз деген деги эле ушул жапайы жаныбарларды коргоо темасында сөз кылуу үчүн студиябызда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Адис Мадиевди жана Набу Кыргызстан уюмунун директору Толкунбек Асыкуловду жана ушул эле уюмдун мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жыргал Сагындыковду студиябызга чакырдык. Кутмандуу таңыңыздар менен мырзалар. Ошондой эле биздин түз эфирге Кочкор районундагы Көл Үкөк ак илбирис коомдук бирикмесинин төрагасы Таалай Осмоналиев дагы онлайн байланышка бир аз убакыттан кийин чыга тургандыгын эсиңиздерге салып өтөлү. Биздин уктур адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebooktагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикириңиздерди
пикириңиздер болсо калтырсаңыздар болот. Эмесе алды менен сөздү Толкунбек мырза сизден баштасам деп турам. Мына сиздердин уюм ушул экологиялык билимди өркүндөтүү, жаратылыштагы жапайы жаныбарларды коргоо темасында атайын бир демилге менен чыгып атасыздар. Ошонун максаттарына токтолуп берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Туура айтасыз, бул экологиялык билимди ошол өркүндөтүү же болбосо элдин экологиялык аң сезимин көтөрүү боюнча бизде бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Былтырдан баштап илим жана билим берүү министрлиги менен меморандумга кол койгонбуз. Ошондо ушул 24-жылды экологиялык билим берүү жылы кылып жарыялап, ушул багытта иштерди бир активдештирип, көбүрөөк ушул билим берүүгө, аң сезимди көтөрүүгө көбүрөөк көңүл бурсакпы деген максатта ошондой бир иш-чараларды өткөргөнгө багыт койгонбуз да. Анан бул иштер эми ушул жылдын башынан баштап эле келатат. Көптөгөн ушул бала бакчага, мектеп жана жогорку окуу жайларына, жергиликтүү калкка бир топ өзүнүн максатына ылайыктуу ошолорго жараша жаш муундарына жараша өзүнчө иш-чаралар жүргүзүлүп келатат да. Анан бул нерсе негизи бала бакчаларга кээ бир ушул бала бакчалардын экологиялык бурчун даярдап бергенге жетиштик. 2 бала бакчага. Анан кийин ушул жаш бөбөктөр үчүн бир ушул жаныбарлар жөнүндө бир боёо боюнча китептерди чыгардык. Анан дагы өзүнчө окурмандар үчүн, жалпы кеңири окурмандар үчүн дагы ушул Элбирис жөнүндө дагы бир маалыматтык китеп жазып чыгардык. Бул баягы ушул билим берүүнү ошо бир аз болсо салым кошолу деген оюда болуп атабыз да. Анан баягы дайыма үзгүлтүксүз иш-чаралар өтүп атат. Мектептерде, бала бакчаларда, жогорку окуу жайлары менен, студенттер менен кошо жергиликтүү калкка барып, атайын ошо ай сайын 1 же 2 чоң экологиялык акциялар ар кайсы Кыргызстандын аймактарында өткөрүлүп атат. Бизде түштүк бөлүмүбүз дагы бар. Ал жакта өзүнчө экологиялык билим берүү бөлүмү ачылган. Алар дагы ошо түштүк бөлүмүн алар камтып атат. Түндүктө болсо Бишкектеги кеңсебиздин экологиялык билим берүү бөлүмү алып барып атат. Эми баягы биздин уюм чоң масштабтуу иштерди кыла албаса дагы өзүбүздүн күчүбүзгө жараша ошол иштерди кылганга аракет кылып атабыз. Толкунбек мырза, ушул Германиянын жаратылышты коргоо уюмунун негизги эле максаты ак элбиристи коргоо болуп саналат да. Анан кийин жана анын чөйрөсүн коргоо. Мамлекет башчынын ушундай дүйнөлүк трибунадан ак элбиристи коргоо боюнча демилгеси азыр эле уктуңуз. Ага чейин албетте сиз бул тууралуу маалымат менен эгердерсиз. Сиздердин мындай ишиңиздерди андан ары да илгерилетүүгө канчалык жардам берип атат? Албетте мамлекеттин башчысы өзү ушундай демилге көтөрүп атканда экологиялык активисттер, экологиялык уюмдар, экологиялык бейөкмөт уюмдар шыктанууга гана жол ачылат да. Анан баягы мурунку иштеп келаткан иштер мындан ары да күчүнө кирип, дагы мамлекет башчысы ушундай колдоо көрсөтүп атса, биз дагы андан ары дагы уланталы деген бир башкача ойлор пайда болду. Албетте бул эми ак элбиристи коргоо менен чөйрөсүн да коргоо бул экөө тыгыз байланыштуу. Анан климатка дагы өтө тыгыз байланыштуу да. Климат деген сөз, климат деп айтып атабыз. Климат жөнүндө айта кетсек, климат өзү грек тилинен алганда жантаюу дегенди эле билгисет. Күндүн жерге жантаюусу да. Анан бул климаттын өзгөрүшү негизи өтө татаал болуш керек. Ошол атмосферанын ушу күн менен байланышы жана жердин ошол күнгө карата ошо жантаюу бурчтарынын өзгөрүшүнөн анан ар бир аймакта климаттын шарттары түзүлөт да. Анан ал эми күнүмдүк турмушта болсо биз атмосфералык кубулушту аба ырайы деп билебиз. Эми ошонун
Мен үчүн айтып атам, ошого ошол табигый климаттык шарттын өзү араңдай бир турган жаратылыш шартына биз антропогендик өтө күчтөрдү кийирип, биздин өнөр жай, транспорт, кен касуу сыяктуу ошолор менен биз атмосферага ошо климаттын өзгөрүүсүнө ошону менен гана таасир кылып атабыз да. Анан баягы биздин өлкө анчалык өнөр жай өндүрүшүнө көп абага таштанды көп ыргытпайбыз. Анан кийин биздин президент ошол үчүн ошол биз таза болуп турсак, анан кийин башка өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөрдөн климатка көбүрөөк башкалардын таасири бар да. Ошондуктан бул туура багыт, аларды түшүнүү менен кабыл алып, таза Тянь-Шань, Памир чөлкөмүндөгү таза аймакты биз өнүккөн өлкөлөр булганга таасир берип атабыз деп, андан кийин алар ушул экологиялык багытка бир каржылык жардам берүү жагын алар да түшүнүү менен кабыл алдыго деп ойлойм да. Ошон үчүн жана тышкы карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну мына Германия колдоду, Турция колдоду, Эми Адис мырза, негизи эле мына мамлекет башчынын жарлыгы чыкты. Андан бери сиздер министрлик кандай жумуштарды алып барып атасыздарбы ушул ак илбирсти коргоо боюнча? Ушунун бир эмблемасын иштеп чыгуу боюнча дагы сынак жарыяланбады беле? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Ошо айта кетсек, 2023 жылы 27 декабрь ошо ак илбирсти улуттук символ деп тандоо боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Жарлыктын негизинде министрлик тарабынан жумушчу топ, министрликтердин жана ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, жана план иштелип чыккан. План иштелип чыгып, ошо министрликтер менен анан ар кайсы министрликтерге өзүлөрүнүн аткаруучу задачалар бекитилип берилген. Айта кетсек, бул жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан ошо сынак жарыялап, 1 айлык мөөнөттө. Буга чейин айта кетсек, ошо Министерство культуры тарабынан иштелип чыкмак деген үнү менен жүргөнбүз, бирок ошо президенттин сайт демилгеси менен ошо сынак өткөрүү деген идеясы менен сынак өткөргөнбүз. Азыркы учурда ошо 18 ноябрь күнү акыркы күн болуп эсептелди. Азыр ошо комиссия түзүлүп, канча келген кишилердин бүт логотиптерин иштелип, азыр инвентаризация жүрүп атат. Айта кетсек, ошо 25 ноябрда биз ошо чыгарабыз бүт сынактын жыйынтыгы. Эми да негизги суроого өтөлчү, дагы бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча ак илбирс бар? Сиздер санакты кантип жүргүзөсүздөр? Негизи айта кетсек, ошо бизде жыл сайын биздин ошо регионалдык башкармалык тарабынан, ошо биздин жеринде кызматкерлер тарабынан, ошондой эле бейөкмөт уюмдар тарабынан, ошондой эле Илимдер академиясынын кызматкерлери менен биргеликте жеринде санак жүрүшөт, мониторинг. Санактын негизинде бул ак илбирстин өзүнүн 2 методикасы, бул бейөкмөт уюмдар башка методика менен санак жүрүшөт, биздин кызматкерлер тарабынан бул башка методика менен. Айта кетсек, ошо биз болжол менен 400 баштап атабыз, 400 башка чейин. Анан айта кетсек, ошо бул жана ДСЛАП деп 2013 директор атайын методикасы бекитилген. Ошо методиканын алкагында ошо конкреттүү түрдө булар айта кетсек фото капкандар менен жүргүзүлөт. Биздин кызматкерлер тарабынан бул визуальный деп коебуз, көзгө көрүнгөн. Ошондой эле ошо жергиликтүү жарандар менен сурамжылоо жолдор менен жүргүзүлөт. Ошо сурамжылоо жолдор менен жүргүзгөндө ошо болжол менен 400 баштан деп эсептегенбиз да. Ал эми жана эл аралык уюмдар, коомдук уюмдар башка бир метод менен жүргүзөт деп кетпедиби бул жакта? Булкун мырза, сиздердин эсебиңиздер да барбы өзүнчө?
методикаңыздар башка турбай санапчы го, негизи жанагы глобалдык секретариат деп министрликтин астында 13 жылы мындай ачылды да. Анан ошол секретариаттын тегерегинде ушу бейөкмөт экологиялык эл аралык уюмдар чогулуп ушул Кыргызстандын аймагындагы элбиштер саноо деген да бир максат коюлган. Мындай айтканда ушу анда агенттик болчу, жер асты коргоо агенттиги 20-жылы ушундай сунуш менен кайрылган, чогулуп санайлы. Анан кийин ортодо ошол ЖСЛЭП деп коебуз, ошолордун баягы чогулуп бир методика иштеп чыкканбыз да. Мында ушул фото капкандардын негизинде анан биякта да ушул суронжулоо методдору бар, байкоо жүргүзүү ушундай методдору. Анан кийин ошонун баягы территорияга бөлүнүшү катары ошонун жыштыгына жараша деп бөлүнгөн. Эми мындай айтканда илбирстин санын тактоо бул өтө татаал иш. Бул баягы бир жерде бара калып мындай көз менен саноо деген өтө татаал. Бир күнү туура эмес көрүнүп калат, бирөө 2 жолу саналып калышы мүмкүн, же экөө бир саналып калышы мүмкүн. Ушундай учурлар кездешет да. Анан ошонун негизинде бул болжол менен айтылган сандар министрлик ушу 400 деп атат, биз болсо 300дөн 350гө чейин ушундай бир аз айырмачылыктар болуп атат. Бирок ошентсе дагы ушул жалпы сан бул аз да, Кыргызстан үчүн бул сан дагы аз. Анан муну бирок баягы мурунку жылга караганда бир аз көбөйүп баратат, динамикасы бир аздан көбөйүп атат. Же болбосо стабилдүү десек да болот, азайган жок да. Себеби ошол жаратылышты коргоо боюнча экологиялык саясаттын жүргүзүлүшү мамлекет тараптан, министрликтин активдүү иштеши, бейөкмөт уюмдар менен чогуу биргелип кызматташкандыгынын себебинде, жанагы айып пулдардын көбөйүшүндө, ошол эле фото капкандарды браконьерчиликке каршы коюунун да негизинде, экологиялык жанагындай аң сезимди көтөрүү иштеринин негизинде мындай иштер, жанагы браконьерчилик азайып, анан ошол илбирстин саны дагы баягы стабилдүү, анан же болбосо бир аз көтөрүлүп баратат десек болот. Анан мурда болсо баягы кызыл китепке кирген бир эмне болсо дагы союз таркаганда аябай илбирстке кол салуу, илбирстин терисине кызыгуу, ошонун эле жалпы эле өзүн сатуу, чыгыш медицинасына колдонуу боюнча көп иштер аябай эле болуп кеткен. Убагында газета, журналга чейин илбирс сатам, илбирстин терисин сатам дегенге чейин ушу союз таркаганда ачык эле чыгып калган да. Анан азыркы учурда андай иштер токтоп, ошол мамлекеттик уюм менен бейөкмөт уюмдардын чогуу иштешкендиги бул аябай эле чоң берет экен да, жыйынтык берет экен да. Баары деле болбой кандай бир коркунучтары бар? Коркунучтар бул алардын айлана чөйрөсүндөгү балким кийиктеги аңылоо болуп атабы, алардын тамагына дегенчи. Ал баягы илбирстин өзүнө айып пулдун көбөйүшү, бул браконьерчиликтин негизги каршы ушул коркунуч бул браконьерчилик да негизи. Андан кийин ошо тоют базасынын азайышы. Тоют базасынын азайышында да ошол браконьерчиликтер бар азыр деле. Анан тиги азыркы мал чарбасынын кеңейиши, малдын санынын көбөйүшү, ошол жапайы жаныбарлардын ареалында тарытканга алып баратат. Анан ошонун негизинде дагы азайып калышы мүмкүн. Анан албетте ошол жанагы климаттын өзгөрүшү, жанагы мөңгүлөрдүн азайышы, суу ресурстарынын дагы аз абалга келиши, ушунун баары эле жаратылыш менен чарбачылыктын ортосунда карама каршылыкты алып келет да. Ошондуктан бул жагын да ойлоп, жалпы бул экологиялык көйгөйлөр бул комплекстүү көйгөй, бир эле жерди бир жакка бир тараптуу гана карабаш керек. Ошондуктан чарбачылыкта эмне болуп атат, ошол жаратылышты коргоо иштеринин кандай жүргүзүлүшү, элдин аң сезими, ушунун баары биригип анан кийин ушул жалпы экосистеманын бузулушуна
таасирин тийгизет да. Бизге угарманыбыз байланышка чыгып күтүп атат. Көптөн бери суроону кабыл алсак, саламатсыз болуп жатабыз сизден. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Окулуктан чалып атам. Эми мындай да мына биздин президент акыркы мынакей жылдары аябай ушул экологияга жаратылышка аябай басым кылып атпайбы? Мына дүйнө жүзүнө жар салып, анагындай ООНдун трибунасына эми бул абдан жакшы нерсе да. Мына мен айтайын дегенден Азамат Алтай деген биздин атактуу жана Америкада жашаган экендешиз. Ошонун айткан сөзү бар, ай. Бул Швейцария деген жөн эле бир бака чардаган сас. Ама Кыргызстан Кудай Таалам берген мына, бүт берген бизге ушундай жашына бейишти берип койгон, мына жаңгакты берген мына. Жаңгак Усманды Грекия биздики деп жүрөт. Бирок бизге мына жаратылыш Кудай Таалам берген бүт. Эми общий негизи Илбирс деген бул өзү ыйык жаныбар да. Мына Илбирс, мына туризмди өстүрөбүз атабыз. Мына көлдө канча деген мына аракеттер болуп атат. Ошо келген туристтер бир жаратылыштагы болгон жана кекилик, чил болобу, жанагы кыргоол болобу, айы болобу, эчки болобу, Илбирс болобу баарын көргүсү келет да көз менен. Туурабы? Азыр эми кудай мүмкүнчүлүктөр бар. Дүрмү менен болобу, же машиналар барып жакындап акын. Общий бирок жаратылышка аяр мамиле кылып, бүт баарына запрет кылышкан. Балыктын баарын жок кылышты мынакей. Бүт Соңкөлдүн балыгы жок болду, көлдүкүн жок кылып, тордун баарын салып. Общий дегеле малды да керек болсо мына, малды да жайыттын нормасынан ашык бактырбаш керек. Алар талкалайт. Кээ бирөө бар да 2000-3000ден малы бар, байлар бар экен. Эми анын башын урабы байлыкты. Жетет да мынакей. Курсагы ток, кийими бүтүн үй бар болсо, болот челелүүлүк баксын да ошо жайытка, жерге жараша. Мунун баарынан келечекте эгерде биз эмитебиз аракет көрбөсөк, келечекте бир катастрофага алып келет. Мына Итак деле быйыл канча деген суу ташкындары болду мына. Болуп көрбөгөндөй болуп атат. Туурабы? Көлдө болду, мына Ошто болду. Биз жаратылышка аябайбы? Эми аяр мамиле кылышыбыз керек. Керек болсо ошонун баарын ар бирибиз ойлонуш керек. Мына биз тоого чыксак деле илгери кандай деген чөптөр бар, кандай деген гүлдөр бар да буркураган. Анын баары жок азыр. Мал жебеген чөптүн баары басып атат. Биз жаратылышты аябай эле варварский талкалап атабыз да. Мисалы тебелеп тепсеп, малды да көчүрбөйбүз, айдын тегерегин баарын эми айтпай эле коелу. Таптаза кагарап калды, чөлгө окшоп. Мынтип отурсак биз келечекте бул кийинки муундарга кандай бир мамлекет калтырабыз? Алардын жашоосу кандай болот? Эмитем мына чараны көрүш керек мына. Рахмат ушулар аракетиңерди мындан ары дагы өнүктүрүп өстүрө бергиле. Рахмат. Биздин угарманыбызга кандай угушуңуздар болот? Ушундай угармандардын көп болгону бизди аябай кубандырат, түшүнүү менен кабыл алып, жаратылышка ушундай терс таасир болуп атканын аябай түшүнүү менен айтып атат бул угарман байкебиз. Сизге чоң рахмат. Анан албетте бул туризм деген да өзүнчө бөлүктөр бар. Бул бизде ушул жаратылышты коргоп калуу менен туризмди өнүктүрүү, бул экотуризм деген өзүнчө багыт бар. Бул экотуризмдин бир нече принциптери бар. Ошол жергиликтүү калкка пайдасын алып келиш керек, жаратылышты коргоп калыш керек, ошол жердин маданиятын сактап калган ушундай бир багыттагы туризмдин жакшы бөлүмү да бул. Анан ошол экотуризмди өнүктүрүү менен ошо биздин бузулбаган жаратылышты көрсөтүп, ошондон бюджетке, ошо жергиликтүү калкка бир киреше алып келсе болот. Анан албетте тиги мал жөнүндө малдын көбөйүшү жана айтып кеткендей ушу жайыт проблемасына, жайыттын тарып кетишине алып келип атат. Өзү эле негизи мына Кыргызстан бир нече вертикалдуу алкактан турат. Бизде чөлдөн баштап ушу глициалдуу нивалдык зонага чейин бар. Анан жайыттын өзгөчө жайлоонун көпчүлүгү ушул бийик тоолордо 3000 метр, 2500 метр бийиктикте жайгашкан. Бул жерде өскөн өсүмдүктөр да аябай аярлуу да, бат жоголуп кетиши мүмкүн. Тамырлары аз болот, топурактын катмары дагы аябай жука болгондуктан аякта эгер антропогендик ушундай басымдар көп болсо, ал жер өтө чоң көйгөй алып келиши мүмкүн. Редактор радио угармандар, азыр биринчи радиодо жаңылыктар, андан соң маегибизге кайтып келебиз.
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарына кызматтык унаасын кайтарып берүү сунушун колдогон жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында белгилүү болду. Буга чейин мамлекет башчы аталган мыйзам долбоорун кайра кароого каршылыгын билдирип, парламентке кайтарганын белгилей кетсек, президент 2021-жылы республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу боюнча кол койгон жарлыкка ылайык Жогорку Кеңеш депутаттарын кармоого кеткен чыгымдарды кыскартуу, министрдин орун басарларынын штаттык бирдигин кыскартуу, сатып алууга тыюу салуу тапшырмасы берилген, бюджеттик каражаттардын эсебинен кызматтык унааларды алууга, административдик имараттарды жана кызматтык жайларды капиталдык оңдоодон өткөрүүгө тыюу салынган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Шэньси провинциясынын Сиан шаарындагы элдик саясий консультативдик конференциянын партиялык тобунун төрагасы Ван Цзиде менен жолукту. Анда тараптар Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташууну активдүү өнүгүп жатканын, өзгөчө быйыл биргелешкен масштабтуу долбоорлор ишке ашып абдан жемиштүү болгону белгиленди. Маселен, үстүбүздөгү жылы Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында бедел өткөрүү пунктунун биргелешип ачылды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча 3 тараптуу келишимге кол коюлуп, биргелешкен 3 тараптуу компания ачылып, жакында бул долбоордун курулушунун баштоо пландалып жатышы. Ошондой эле Кара Балта шаарында Жунда мунай заводу сыяктуу Кытай ишканалары менен биргеликте Кыргызстанда бир катар ири өнөр жай объектинин ишке кириши айтылды. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Бишкек жана Ош шаарында, ошондой эле Кытайдын Шэньси провинциясынын Сиан шаарында кургак портторду ачуу, электрондук соода жүгүртүү тармагында тажрыйба алмашуу сыяктуу бир катар тармакта эки тараптуу кызматташуу боюнча макулдашууга жетишилди. Бишкекте мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 948 миллион сомдук бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Маалыматка ылайык, Борбордун Чыгыш 5 кичи райондагы жалпы аянты 2800 чарчы метр жана Жанаш аянты 1 гектардан ашык болгон бала бакчанын имаратын менчиктештирүүдөгү мыйзам бузуулар аныкталды. Ал мурда Фрунзедеги СССРдин 50 жылдык атындагы электрондук эсептөөчү машиналар заводунун балансында турганы аныкталган, бирок жогоруда белгиленген балдар бакчасынын комплекси 93-жылы менчиктештирилип, жеке менчикке өткөрүлүп, жаранга сатылып кеткен. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында имарат мамлекеттин балансына өз ыктыяры менен кайтарып берилди. Фото KG мамлекеттик маалымат тутуму пилоттук негизде ишке кирди. Бул тууралуу Суу ресурстар, айыл чарба жана кайрылыштык өнөр жай министрлиги билдирди. Бул тутум Германия эл аралык кызматташтык коомунун колдоосу менен иштелип чыккан жана карантиндик фитосанитардык чаралар чөйрөсүндөгү процессти автоматташтырууга, тышкы экономикалык ишмердүүлүктү документтерди электрондук алмаштырууга өтүүгө багытталган. Бүгүн 20-ноябрда Бишкекте Борбордук Азиядагы жогорку окуу жайлардын ректорлорунун форуму өтөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Форумдун темасы глобалдык чакырыктардын контекстинде Борбор Азия университеттеринин трансформациясы деп аталат. Борбор шаардагы Ак Босоо конушунун жолу асфальтталды. 101 мектептин жолуна асфальт төшөө иштери аяктаган. Окуучулар жана мугалимдердин коопсуздугу үчүн тротуар капиталдык оңдоодон өттү. Учурда объекттеги негизги иштер аяктады. Эми жол белгилерин коюу жана жол чийиндерин чийүү иштери аткарылат. Борбор шаардагы Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде эртең саат 12-де италиялык сүрөтчүнүн Софиянын параллели аттуу көргөзмөсү ачылат. Анда дүйнөлүк мода журналынын мукабасын шөкөттөгөн эл аралык фотограф София Лавровдун эмгектери көрсөтүлөт. Лавров мода жана шаарларга өзүнүн тарткан сүрөттөр аркылуу жан киргизип келет. Азыр ал Бишкекти сүрөткө тартып жүрөт. Сүрөтчү Италиянын Турин шаары менен Бишкектин окшоштугу жана өзгөчөлүгүн салыштырат. Көргөзмө эртеңден тарта башталып 1-декабрга чейин созулат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бир АКШ доллар 86 сом 50 тыйын, евро 91 сом 43 тыйын, орус рубли 86 тыйын, Кытай юан 11 сом 94 тыйын, түрк лирасы 2 сом 51 тыйын болсо, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Бүгүн 20-ноябрда Ош, Жалал Абад областынын көпчүлүк аймактарында чүй, Талас, Баткен, Ысык-Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр, тоолор райондорунда кар жаашы күтүлүп жатканын Кыргыз Гидромет билдирүүдө. Чүйдө 13 градус жылыйт, Таласта 12 градус, Баткенде 14, Ош, Жалал Абадда 15 градус, Ысык-Көлдө 10 градус жылыйт, Нарында 6 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жамгыр жаашы мүмкүн, бүгүн 13 градуска чейин жылыйт. Сиздер жаңылыктарды уктуңуздар, таңкы Кыргызстан программасын угун улантыңыздар. Биринчи радионун жарнама кызматы. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги жеке жактардын жана ишкерлердин депозиттерин үстөк пайыздарды кошкондо 1 миллион сомдон ашпаган сумманы коргойт. Депозиттерди коргоо боюнча агенттик кепилденген учур келгенде бардык аманатчыларга компенсация төлөп берет.
Кыргызстан күн сайын социалдык экономикалык жана саясий маданий маанилүү маселени козгоп талкууга алып өлкө жана дүйнө жаңылыктарын элден мурун тараткан бүтүндөй Кыргызстанга жеткиликтүү биринчи радионун маалымат талдоо программасы. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Биз Кыргызстанда жапайы жаныбарларды коргоо, анын ичинде кызыл китепке кирген ак илбирсти коргоо, анын чөйрөсүн коргоо туурасында сөз кылып жатабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Адис Мадиев жана Набу Кыргызстан уюмунун мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жыргал Сагындыков маек куруп жатат. Мындан тышкары биз менен онлайн байланышта Кочкор районундагы Көл Үйкөк ак илбирс коомдук бирикмесинин төрагасы Таалай Осмоналиев бар. Эмесе биз маегибизди улантабыз. Ардактуу радио каармандар, эгерде сиздерди кызыктырган суроо болсо 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Эми Жыргал мырза, негизинен алганда сиздер ушул мониторингди кандай кылып жүргүзөсүздөр? Жанагындай фото капкандарды коюп, фото тузактарды коюп атпайсыздарбы? Ошону кандай кылып коесуздар? Аны коюунун да өзүнүн тартиби барбы? Канчада бир барып текшересиздер? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу радио каармандар, бүгүн бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Туура айтасыз, жогоруда айткандай, ар бир иштин өзүнүн баягы натыйжасы болот. Ошо ишти баштаарда эмнеден баштайсың? Ошонун баарын анализдеп тактап туруп анан жумуш башталат. Мониторинг жүргүзүү чындыгында эле оңой жумуш эмес. Биз Набу коомдук уюмунда мониторинг бөлүмү 2017-жылы түзүлгөн эң жаш уюмдардан бөлүмдөрдөн болуп эсептелет. 2017-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мониторинг бөлүмү өзүбүздүн ишибизди Кыргызстандын көпчүлүк аймагында баягы жигердүү бир жогорку деңгээлде астыбызга койгон пландардын негизинде аткарып келатабыз деп айтып кетсек жаңылышпайбыз. Ошо сиздин берген ошо сурооңузга келе турган болсо, мониторинг жумуштары негизинен баягы жогоруда биздин мүдүрүбүз айтып өткөндөй баардык нерсе баягы комплекстүү дегендей, биз мониторинг иштерин кылып баштаганда ошо биринчиден ошол жана жергиликтүү элдерден сурамжылоо иштерин, экспедицияга чыгуу, андан тышкары ошол геолокациялык жер шартына байкоо жүргүзүү дегендей ошондой иштердин баарын жүргүзөбүз. Мындан тышкары ошол КИС программасы менен кайсыл жерге барып мониторинг иштерин жүргүзөсүң, ошол жердин картасын түзөсүң, ошол жергиликтүү чабандардан, жергиликтүү элдерден бул аймактагы мисалы ошол жапайы жаныбарлардын байырылуусу, ошол эле эчки теке, жанагы эле илбирсти айтып атпайбызбы? Илбирстин эң биринчиден ошол тоит базасы бул жерде канча көлөмдө болушу мүмкүн, сурамжылоо, ошо тоит базасы барбы же жокпу, ошонун баарын анализдеп тактап туруп, анан ошол жерде фото тузактарды орнотуп баштайбыз. Фото тузактар бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча эң кеңири пайдаланылып атат. Бүгүнкү күндө негизинен эле жаратылышта жапайы жаныбарларды мындай жакындан көрүү дээрлик көбүнчө мүмкүн эмес. Өзгөчө илбирсти мисалы жогоруда айтып келатабыз. Мисалы Борбордук Азияда, анын ичинен Кыргызстанда мисалы сейрек кездешүүчү же болбосо жоголуп бараткан жапайы жаныбарлардын мисалы сап башына чыгарып атпайбызбы? Мисалы азыр Набунун канча фото капканы бар? Набуда бизде азыр 100дөн ашык фото тузак бар. Анан ошо сизди белгилеп өткөндөй ошо фото тузактарды орноткондо биздин өзүбүздүн методикабыз бар. Жана ошондой эле жана дислеп деп айтып өтпөдү башында жогоруда. Ошол методиканын алкагында фото тузактарды орнотобуз. Фото тузактарды орноткондо ошондо торчо деп коебуз, ячейка деп 3 километрден 5 километрге чейин же болбосо 5тен 7 километрге чейин жер шартына жараша фотоловушкалар орнотулат. Орнотулганда дагы ошол жанагы сурамжылоонун негизинде андан тышкары өзүбүз мониторинг иштерин жүргүзүп ошол илбирстин бир тиешелүү бир экскременттери ошолордун баарын карап анализдеп туруп анан ошол жер шартына орнотулат. Бирок илбирстерге орноткондо илбирстер баягы коен түлкү жүргөн бир дөңдөрдө же бир жапыс алкакта жүрбөйт. Негизинен Кыргызстанда ушу
500төн өйдө бир 4500 метрге чейин бийиктикте алкактуулукту таап айрылат. Асказоонун арасында жүрөт да. Себеп дегенде ошол жерде баягы тоют базасынын негизги бөлүгү ошол жерде да. Адис мырза, негизинен жалпы эле канча фото капкан коюлган бүгүнкү күндө Кыргызстанда? Ушул фото капканды коюуда сиздер атайын бир жол жобо тартип барбы? Же мындай каалаган эле уюм алып барып койсо болобу? Ошо негизинен айта кеттик го. Бүгүнкү күндө ошо фото капкандар менен ушу бейөкмөт уюмдар тарабынан иш жүргүзүлүп келет. Жалпысынан айтсак, республика боюнча 500төн ашык фото капкан бар. Ошо жасалып деп программада баягы 5 уюм бар, 4 уюм бар. 4 уюм ошо атайын методика, ПАВС деген методика бар. Бул 13 мамлекетте бекитилип берилген. Ошо негизинде булар жыл сайын отчет беришет ошо методика менен. Ошо айта кетсек, ошо 2025-жылы ошо форум өтөт, ошо именно 13 мамлекеттин ошо булар ошо ПАВС методикасы менен берген мониторинг жүргүзгөн жыйынтыгын булар мамлекетке ошо берет да. Ошонун жыйынтыгына негизинен ошо бизде ошо барыска арналган өзүнүн фото капкандары бар. Айта кетсек да, браконьерчиликке каршы күрөшүү боюнча атайын башка уюмдардын да өзүнүн фото капкандары бар. Мындай айта кетсек, экологиялык уюмдар азыркы учурда көп да Кыргызстан боюнча. Ар кимсе ар кандай биз направление беребиз. Ошого жараша иштер жүргүзүлөт да. Ошо айта кетсек, бул 4 уюм бул барыс боюнча эмесе, калгандары манул изилдейт, мадылды, калгандары болсо археологияларды изилдейт, ошондой атайын Суурду изилдегендер бар. Ар кандай ар кайсы жаныбарлардын өзүнүн уюмдары бар. Ошо биз бөлүп бергенбиз да. Кайсы кандай ар кимдин өзүнүн методикасы бар. Кандай шарттарда жүрүзүлөт. Азыркы учурда биз баягы айта кетсек, заноздук корлор деп буга чейин изилденбей жүрүптүр. Ошо атайын жаңы программа алып келип, ошо азыркы учурда ошо 2025-жылдан баштап биз ошо жапайы жаныбарлардын орлорун изилдеп көрөлү атабыз да. Айта кетсек, ошо ковид деп жапайы жаныбарлардан чыкты деп өтө популярдуу болуп кетпөдү. Ошо алкагында азыр биз атайын долбоор иштеп чыгып, ошо жапайы жаныбарлардын кандай орлорго кандай орлор менен ооруйт, кандай жолдор менен чечүү жолдорун азыр долбоор иштелип чыгып атабыз. Айта кетсек, мындан сырткары ошол эле жапайы жаныбарларды сактоо максатында биздин министрлик тарабынан ошо айыппулдарды көбөйтүп, ошондой эле айыппулдарды көбөйүшү менен биз атайын ошо эле биздин ошо жергиликтүү жарандарбы, ошо биздин эле кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу жана эле стимул бериш үчүн ошол убактан 50%-ын аларга как вознаграждение катары ошо бүт атайын иштелип чыктык да. Бүгүндө Агыл Биристи аңчылык кылам дегендерге 2 миллион 2 миллион жана эркинен ажыратуу каралганбы? 5 жыл. Азыр биз менен кечиресиздер, байланышта Кочкор районундагы Көл-Көк Агыл Бирис коомдук бирикменин төрагасы Талай Осмоналиев бар. Талай мырзадан биз ошол жеринде жамааттардын жасап аткан ишин угалы. Саламатсызбы? Талай мырза, сиз онлайн байланыштасызбы? Биз сизди угуп атабыз. Бул жерде Көл-Көк Агыл Бирис коомдук бирикмеси ошол фото капкандарды, сүрөттөрдү алып келип атат. Ушул биз буга чейин сүйлөшкөндөй, кечээ эле 19 ноябрда алар жаңы сүрөттөлүштөрдү тогодон алып келишип көрдү. Биз соңку маалыматты ушул Талай агайыбыздан уксак деп турабыз. Азыр байланышта кайрадан байланышка чыгууну өтүнөбүз. Анда сиз улантып бересиз. Идентификация эмелери боюнчачы. Биз ошол 2000 толугураак дагы маалымат, кененирээк маалымат берип кетсек, ошол 2020-жылы ошо бүткүл дүйнөлүк эл биристи саноо боюнча иш башталган. Ал учурда агентство эле, ошо агентство министрлик менен ошо биздин ошо өнөктөштөр, бейөкмөт уюмдардын ортосунда ошо Кыргызстандагы кыркатууларды бөлүп алуу боюнча кимге кайсыл территория, аймак бөлүнөт, кыркатуулар боюнча ошо биздин
Набу коомдук уюмуна ошо негизинен ошо түштүктөгү чоң кыркаттоолор бөлүнгөн. Жалпы саны ошо Кыргызстанда кыркаттоолор бөлүнүп алып, ошол биз 2020 жылдан ошо 2024 жылга чейин биздин ошо мониторинг бөлүмү ошо жигердүү иш жүргүздүк. Ал жерде мисалы айта кете турган болсом, ошол Баткен областында Түркстан кыркаттоосунда бир чоң иштер жүргүзүлдү. Ал жерден ошо жалпы илбирстердин санын чыгардык. Мына быйылкы жылы жакында эле ошо жалпы жыйынтык чыгып, ал жерге жыйынтыгын бердик. Мындан тышкары ошол Ош областында Кичалай кыркаттоосунда жана ошондой эле Ош областынын Фергана кыркаттоосунда 3 чоң кыркаттоодо ошо илбирске сынак жүргүзүү максатында фото тузактар коюлду. Ал жерде илбирс мындай миграция менен жүрөт да, сиздер бир жактан Баткенден санасаңыздар Ошто болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз андай да болуп калышы мүмкүн, Эми ал жерге мисалы жапайы жаныбарларга эч кандай баягы чек жок. Бирок бизде жана идентификация деген маселе бар. Мисалы адамдын колундагы темгилдер бирибиздикине бирибиз окшошпойт го. Ошол сыяктуу бул жерде идентификация деп ошо илбирстерди жана темгилдери бири-бирине экинчиси окшошпойт. Такыр уникалдуулугу ушунда. Анан ошон үчүн жана салыштыруу ыкмасы менен жана санын жана эми азыр болжолдуу деп атпайбыз, ошо санын ошондо чыгарып атабыз да. Себеп дегенде мисалы мен илбирс койгон фото тузакка сиз койгон фото тузакка меники кайра түшсө, анын баары кайталанып саналып кете берсе абдан көп болуп чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн жана салыштыруу ыкмасы деп өзүбүздүн методикабыз бар. Ошо компьютердон ошо балдар менен ошо биргеликте салыштыруу ыкмасын жүргүзөбүз. Ошондо кайсыл аймактагы илбирстер, мисалы бир чоң кыркаттоо болсо, ошонун башынан аягынан баардык жагынан илбирстерди бири-бири менен салыштырып чыгабыз. Ошондо жалпы мисалы ушул Түркстан кыркаттоосунда мен мисалы Баткен боюнча айта турган болсом, жалпы 21 илбирс деп бул баягы идентификациянын санактын жыйынтыгы менен чыгардык да. Негизи баягы кайталанып түшкөн сүрөттөр абдан көп болот. Бирок ошо идентификациянын жыйынтыгы менен биз ошо методиканын негизинде ошо санактын жыйынтыгы менен башка балдарын кандай атап коебуз? Ушунда аларды Имри деп коебуз, илбирстин баласын. Илбирстер негизинен бул 90-100 күнгө чейин көтөрөт, 2 жылда бир төлдөйт. Ошон үчүн да баягы саны баягы азыраак болуп аткан себеби дагы бирден бир ошол болушу да мүмкүн деп биз эсептейбиз. 2 жылда бир төлдөйт. Негизи февраль-март айларында бутка түшүп, ошо жазында төлдөйт да. Анда биз кайрадан Кочкор районуна байланышка чыгалы. Биз менен Көл Үкөк Ак Илбирс коомдук бирикмесинин төрагасы Таалай Усманалиев байланышта. Таалай агай, саламатсызбы? Арыңыздар. Кутмандуу Радио угуучулар, саламатсыздарбы? Күнүңүз менен. Эми Таалай агай, айтсаңыз, сиздердин коомдук бирикме кандай иштерди жасап атат? Акыркы бир фото капкандагы сүрөттөрүштөрдү алып келип көрдүңүздөр да. Соңку жаңылык менен бөлүшүп өтсөңүз. Биз ошо Көл Үкөк Ак Илбирс коомдук бирикмеси Кочкор районунда 2017 жылы ошо жалпы жаратылышты коргоо боюнча жана мурунку четтен ошо акот мергенчилик кылып жаныбарларды аттырып мыйзамдуу деп жүргөн эмелерден ошо өздөрүбүздү коргойлу деп ошо коом түзүлүп, ошондон бери 2018 жылдан бери ошо НАБУ дүйнөлүк уюм менен келишим түрүндө ошо фото капкандарды коюп, өздөрүбүздө жаныбарларды жана ошо Ак Илбирстин жашоосун иликтөө боюнча деп ошо фото капкандарды коюп келебиз. Анан буга чейин капкандарга түшүп, сүрөтүн көрүп, баягы тамагы бар деп баягы сүрөт менен айтып жүрсөк, мынакей 2-3 күн болду. Кудай буйрса, биз Илбирсти 2 баласы менен 3 жылдан бери көзөмөл кылып келатканбыз. Ошо экини уже бул жашоосунда баласы менен энеси уже аңчылыкка чыгып калганын биз ошо видеого тартып алганга мүмкүнчүлүк болду. 2 баласы менен энесин телефондун камерасына тартып алганга мүмкүнчүлүк болду. Канча аралыктан тарттыңыздар? Бир 400 метрден тарттык.
Ошондо сиздер ушул бир эне балага канча 4 жылдан бери байкоо жүргүзүп келатабыз деп атасыз, туурабы? Ооба. Аны сиздер Бир сөзү аябай жанагындай назик эме болгондуктан баласын ушу 2-3 жыл 4 жылга чейин бакканга туура келет экен, аябай мажыроо болуп ошо өзүнүн эмесинде аңчылык кылганга мынакей быйыл гана ошо көрүп атабыз, ошо баласы энеси менен кошо аңчылык кылып калган. Биз ошо как раз ошо кийиктерди өңүп жанагындай кармаганга аракет кылып калган жеринен үстүнөн чыгып калдык. Бул эми чанда кезиле турган нерсе да, мындай эми издеп таап күндө күтүп атып да мындай эмеге кабылбайбыз. Уникалдуу бул кадр менен бөлүштүңүздөрбү же эми бөлүшөсүздөрбү? Биз буюрса на буюму менен эмебизди бөлүштүк, анан кийин ошо жакты жана мониторинг бөлүмү жетекчиликтер менен кеңешип туруп анан кийин бөлүшөбүз биз. Эми бул маалыматты сиз биринчи радиодо биринчи айтып атасыз. Кочкордо дегиле ушул ак илбирсти коргоо боюнча фото капкан койгондо башка дагы жаныбарлар түшүп атабы? Ошол жерде деле жалпы жаратылышты коргоо, жапайы жаныбарларды коргоого бир жүргүзүп аткан иштериңиздер боюнча айтып берсеңиз. Биз бул жеке эле ак илбириске эмес, ошо фото капкандарды ошо мыйзамсыз аңчылык кылган браконьерлерге дагы кошо коюлат. Ошол экилердин жолдоруна, анан кийин кийик атканы баргандарга мынакей биз кийинки эле бир 3 жылды айтсак, ошо 3 жылдын ичинде Бөлүкөк, Сарбулак, Бүлөтү, Аңырты, Боронтөр деген участкаларыбызда уже кийикти көрбөй калганбыз. Азыр Кудай буйрса мынтип көз менен көрүнүп, саны дагы көбөйүп, башка жандыктар, коен, кекилик, ылдыйкы аймактарда дагы көбөйүп калгандыгы, уларлардын көбөйүп калгандыгы уже биздин эмеде такталды. Эми бул жерде Талай агай, калктын дагы мындай экологиялык билими, ушул жаныбарга болгон аяр мамиле кылуусу, биз кыргыздар башынан ушундай жаратылыш менен камыр жумур жашап келебиз да, мына ушундун өзүбүздүн бир уңгубузга кайтып атканыбызды байкадыңызбы деген суроо салгым келип турат да. Эң туура суроо. Мурун ушу атып жок кылуу, баягы үйүндө тамагы жок киши эмес, бул эми толтура үйүндө эти турса деле мындай эс алуу, кызыгуу деген эме менен атып жок кылууга аракет кылып калышкан. Азыр эми ошо эл да түшүнүп, ар бир айылдан активисттер чыгып, биздин нерсе эме иштерди колдоп, ушу өзүнөн өзлөрү мынакей өз жерибизди өзүбүз коргоп алалык, могу жаныбар көбөйдү. Баягы өлгөнүн көргөндөн көрөп, тирүү жандыкты көрүп турсак тоонун көркү деген эмеге уже элдер дагы уже түшүнүп, башкача мамиле кыла башташты да. Биздин коомдук бирикменин дагы немелери, биз ушу жаратылыш коргоонун ичинде жаныбарларды, биз кекиликти, кыргоолду ушу үйдөн инкубация кылып көбөйтүп кой берүүнү дагы колго алганбыз 2 жылдан бери. Ошол максатта дагы иштерди алып барып, жок жерлерде, жоголуп аткан жерлерде ошо кекилик кыргоолдордун балапандарын чыгарып чоңойтуп апарып кой берүү иштерин дагы жасалып атат. Ал жерден кайра кантип жапайы жаратылышка көнүп кетип атат? Анда байкап аласыздарбы? Бул ошо көзөмөлдөп тура турган жанагындай участоктарга кой берип, убактылуу немеде карап турабыз. Баягы жемдерин, тоюттарын берип, андан кийин табигаттын немесине өзүлөрү баягы жазында кой берсек, мисалы күзгө чейин күн жылуу убакта өзү адаптация болуп калат, андан кийин өзүнүн немесине кетип атышат. Азыр уже биз кой берген жерлердеги кыргоолдордун жашап жапайы эмеге көнүп кеткендерин уже баягы өзүбүздүн далилдерибиз бар да. Рахмат. Мына биз жогоруда, ардактуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, Кочкор районундагы Көлүкөк ак илбирс коомдук бирикмесинин төрагасы Таалай Осмоналиев менен маек курдук. Эми ушул мониторинг жүргүзүү боюнча сөзүбүздү дагы уласак да, бүгүнкү күндө Набунун жанагындай борборлорундай, мындай жабыркап,
кандайдыр бир жаратылыштан жабыркап кармалып турган Элбирс же да башка жан жаныбарлар барбы? Туура айтасыз, рахмат. Биз бул боюнча өзүңүздөрдүн да маалыматыңыздар болсо керек. Биздин ушул Чүй областынын Кемин районунда Суу Терек ошо коктусунда, Жаңы Алыш айыл өкмөтүнө караштуу Суу Терек коктусунда ошо биринчи жолу ошо Кыргызстанда 2022 жылы биздин борбор ачылды, реабилитационный ошо жапайы жаныбарларды калыбына келтирүү борбору деп. Ал жерде бүгүнкү күндө 2 Элбирс, бир сүлөөсүн, бир ошо ээлик жана карышкыр жана ошондой эле бир канча канаттуулардын түрлөрү кармалып турат. Бул жерде жапайы жаратылыштан жабыркаган жан жаныбарлары келет. Ал жерден келгенде биздин өзүбүздүн ветеринарыбыз бар, ветврач, ошонун заключениясы менен, ошонун көзөмөлү менен кабыл алынып, анан эгер жаратылышка жашап кете турган болсо, кандайдыр бир мөөнөт убакыт өткөндөн кийин, калыбына келгенден кийин ошо комиссиянын негизинде жаратылышка кое берилет. Эгер жаратылышка жашап кете албаса, ошол жерде жашоосунун акырына чейин ошо борбордо кармалат. Ал жерде биздин ошо кызматкерлер ошо кам көрөт, тамак ашын берет, баардык шарттар менен бар бүгүнкү күндө. Биздин угарманыбыз байланышка чыгып атат, бирок уктуруубуздагы жыйынтыгында алып жаткан эсиңиздерге салып өтөлү. Кыска пикириңизди айтып кетесизби? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламат. Атым Жылдыбек айта турган нерсе бул жакшы нерсе да, бул Кыргызстан тоол аймак болгондон кийин бул акыл бестерди карап коюш өзүнө бул Кыргызстандын бренди болуш керек да булчу. Биз аяр мамиле кылып, анан айта турган нерсе мына эгерлерге башкы мамлекетке баягы соотеки аптырып атканда башка ошолорго биз зыян тийбесе дейм да. Булардын популяциясы өтө оор, туура айтып атат. Башка жандыктар батыраак болушун буларды өтө кылдаттык. Булар реабилитациялык карап, буларга да айтсаңыз ошо жакын жашаган элдерге кайрылып, ушул кар калың түшкөндө да жей турган нерсени тузуп карап көбүрөөк, анан баягы эгерлер ошо коопсуз иштеп атканда дагы бир нерсе алып берип ошолорду да карап көзөмөлдө турсак, булар батыраак көбөйөт го деген ойдомун да. Рахмат. Эми Адис мырза, жана сиз форум болот деп элеңизби? Ак Элбирс даярлаган өлкөлөрдүн форуму бул жанагы Бишкек тоо саммитине байланыштуу ушунун алкагында болобу же ал өзүнчө форум болобу? Негизинен бул секретариат өзүнчө эмете атат да. Пландаштырып атат. Бул кайсы жылы? 2025 жылы. 2025ке биз ошо пландаштырып атабыз да. Гөлдө. Рахмат сиздерге. Ардактуу радио угармандар, бүгүн биз Ак Элбирс Кыргызстандын улуттук символу деген теманын алдында маек курдук. Анда биз жалпы эле Кыргызстанда жапайы жаныбарларды коргоо темасында маалыматтарды бөлүшүүгө аракет жасадык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн башкы адиси Адис Матиев, Набу Кыргызстан уюмунун директору Толкунбек Асыкулов жана ушул эле уюмдун мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жыргал Сагындыков маек курду. Ал эми онлайн байланышта Кочкор районундагы Көлүкөк Ак Элбирс коомдук бирикмесинин төрагасы Таалай Осмоналиев маалыматтар менен бөлүштү. Бизге байланышка чыгып ой пикир айткан угармандарга дагы ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле социалдык тармактарда дагы өзүнүн жылуу пикирин калтырып, ыйтыкчаларды басып колдогон угармандарыбызга дагы рахматыбызды айтабыз. Ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радиодогу Facebook'ta Биринчи радионун баракчасынан кайталап көрүп угуп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз менен бирге болуңуздар. Алдыда Биринчи радионун жаңылыктар кызматы.